Өкмөт жогорку кеңештин отун энергетикалык комплекси жана жер казынасын пайдалануу боюнча комитетине Кумтөр кенинин айланасындагы экологиялык абалды жакшыртуу боюнча Centera Gold Inc. компаниясы менен болгон сүйлөшүүлөрдүн жыйынтыгы жана экологиялык соттук териштирүүлөрдү жөнгө салуу боюнча маалымат берди. Анда тараптар бири-бири менен экологиялык соттук териштирүүлөрдү чечип, бир пикирге келүүгө ниеттенип жатканы айтылды. Centera Gold Inc. компаниясы айлана чөйрөнү коргоо тармагына 50 миллион АКШ долларын которууга даяр. Мындан сырткары 2009 жылдагы көрсөтүлгөн келишимге ылайык жыл сайын төлөнүүчү каражат 310 миң доллардан 3 миллион долларга жетти. Кумтөр Gold Company буга чейин өкмөт көз карандысыз эл аралык консультант катары тарткан АМЭК компаниясы койгон бардык көрсөтмөлөрдү аткара тургандыгын билдирди. Ошондой эле онкологиялык борбордо техникалык модернизациялоодон өткөрүүгө 10 миллион АКШ долларын бөлүүгө даяр. Калыбына келтирүү фондунун каражаты Улуу Британиядан Кыргыз Республикасынын каржы мекемелерине жыл сайын 6 миллион АКШ доллары өлчөмүндө кен жабылгандан кийинки калыбына келтирүү багытында иштерди аяктоого карата жогорулап турары маалымдалды. Жыйынтыгында жогорку кеңеш комитети сүйлөшүүлөрдөгү жетишкендиктерди колдоп, маалыматты палатанын кароосуна жиберди.